Бұл менің таятамдын ыкмасы. Дедовский метод деп коет го. Жаңы тигилген көчөттөргө жылуусум көчөттөрдүн астына ушинтип таштарды үйүп койчу эле да. Анча деле маани берчү эмесмин. Балким 1-2 кызмат аткарса керек деп ойлочу элем. Өзүмдүн багымда эксперимент бактабыз бүгүн 31 январь. KGB багы. Туугандар ушул метод боюнча кичине алым сабак кылайлы. Мынакей таштарды ушинтип көчөттүн айланасына тизип койчу эле. Көрсө бул кызматы таштуу жерлерде, жылуусум шагалдуу жерлерде, суу аз жерлерде сууду биринчи сакташ методунда, андан кийин дагы 1-2 кызматы бар экен. Мына таштарды ачып көрө турган болсок, буга таш жамгыр жааган, таштын үстүнө жааган жамгыр астына сиңеткен дагы дымды сактайт экен. Бул биринчиси. Кийинкиси астынан чөп чыгып кетет да. Ошол чөптөрдү кайра жаткырып туруп, мындай жулуп, жылуусум башка жактан оруп келип, ушинтип бастырып койчу экен да. Азыр эми карасаңыздар, астында ошол чөптөр чирип, мынтип гумус болуп атат мынакей. Мына ал гиластын тамырлары. Жогорго мына. Мына кара тамырлар. Көчөттүн өзүнө ушинтип азык болчу экен да. Мына бул чөп басып калат 1-2 жылда. Анан кайра муну көтөрүп туруп, кайра мынтип бастырып коет. Мынакей. Көрсө, тамырды ысыктан сактайт экен. Нымдуулукту сактайт экен. Микроорганизмдерге жакшы шарт түзүлөт экен. Гумус болот экен, мынтип чөптөр өсүп чыгат экен мынакей. Көрсөңүздөр, мына былтыркы же мурдагы жылкы чөптөр. İçinde толтура микроорганизмдерге шарт түзүлөт экен. Мынакей. Мына ушундай чөптөрдү оруп келип же жаткырып ушинтип бастырып койсо болот экен да. Мына менин жерим да шагал эле таштуу жер. Бул жер ушундай тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Ушул жерден суугарылат. Демек, дымдуулукту сактоо менен бирге дагы көчөткө көптөгөн кызматтарды аткарат экен. Эгер сиздердин жериңиздер таштуу, шагалдуу болсо, ушундай методду кылса болот. Дымдуулукту жакшы сактай берет, кышында тамырды дагы сактап берет. Да минустары да болушу мүмкүн, мисалга астында курт жеп коет же башка десеңиздер, анда да кошумча аракеттерди кылса болот. Мынакей чирип атат. Сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.